Assalamu alaikum достор. Мен бүгін сіздерге печка жөнінде айтып берем. Себебі мынакей суық сезон келіп атат. Машиналар барын қышқы сезонға даярдаш керек, печкаларын оңдош керек. Эми ошол печка эмне себептен бузулат? Эми печкада биринчиден эмнелер бар, Биринчи испаритель бар. Буга ысык суу келет. Бунун аркасынан шамал айдайт, анан ошол шамал ысып чыгат. Демек бул жерде бизде ошол испаритель жана вентилятор. Эми машинага шамал, мыздак шамал айдап атат, бирок ысыбай атат. Биринчи симптомдорунун бири бул радиатордун ичине кир толуп калышы. Эмне себептен кир толуп калат десе, бунун ичине дайыма жыткыс бир тараптан кирип, экинчи тараптан чыгып турат. Эгер машинанын цилиндринде дайыма мызатуу системасына антифриз куюлат. Эгер антифриз куйбай суу куюп сала турган болсо, ошол суу алюминди дагы, ошол жердеги бардык металлдарды дагы чиришине алып келет дагы, ошол металлдардын бардыгы мына ушул жака келип, башында айтып кеткендей эле бир патрубкадан кирип, экинчи патрубкадан чыгып кетет. Бир патрубкадан экинчи патрубкага өткөн анал кичинекей каналдар аябай тонкий болгондуктан мусорлар ушул жерди жаап калат дагы, бул жерден келген суу бул жака чыкпай калат. Бул биринчи маселеси. Андан кийин бул өзү дагы жылдар бою аз-аздан мусор топтоп келет. Экинчиси, мына ичин көрүп турсаңар, ичинде мындай алюминдин өзүнөн чыккан ржавчиналар менен ичи толот. Мына ушундай учурда дагы суу кирип кайра чыгышы мүмкүн, бирок уже бул жака жылуулукту чыгара албай калат. Жуусаңар дагы тешилип калат. Ошол учурда мындай кылып замена кылышка туура келет. Замена кылганда ар машинада ар түрдүү болот. Мен замена маселесинде айта кетейин. Мисалы кээ бирки машиналарда, именно мына машинада рамасы менен торпеда чогуу чыгат. Андай машиналарда бардыгы чогуу чыгат дагы, печка чечилет, кайра салынат, кайра торпеда жабылат. Буларда машина көп чачылбайт. Көрүп турганыңардай мына электроникалары рамада полный калат дагы, хамуттары зака жебей чыгат. Кээ бирки машиналарда болсо пластмассасы өзүнчө чыгат, рама өзүнчө чыгат. Андай машиналарда кездешип калат. Мен айтайын деген, эгер машинаңардын печкасы мисалы толуп калса, өз алдыңарча опытыңар жок болсо үйдү ачпагыла. Эмне үчүн дегенде, бунун ичинде мындаган көптөгөн проводдор жайгашкан, көптөгөн штекерлер, көптөгөн мындай маанилүү жерлери бар. Сиз байкабай бир жерди сындырып алышыңыз мүмкүн, байкабай бир нерсени туура эмес улап коюшуңуз мүмкүн. Мына ошондой боло турган болсо, сиз устакы бир аз эле акчаны экономулам деп өтө чоң акчага күйүп калышыңыз мүмкүн. Бул торпеда чечкенде негизи эле профессионал балдарга бериш керек. Печканы болсо эч бири бири-бирине окшобойт, ошондуктан ар бири ар башка болот. Өзүңөр өз алдыча кылам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө ушул кандай чыгышы, кандай салынышы, анан точно ошол печкаданбы, мына ошондой диагноздар так даана болгон болсо, видеону 3-4 жолу көрүп, андан кийин үй шартында кылсаңыздар болот. Орточо, эгер силер новичок болсоңор, 2 күндө жасап бүтөсүңөр. Себеби бир күн чыгарып, запчастьын алып келип, бересиң жыйганда 2 күн кетип калат. Профилдер орточо 4-5 саат убакытта толук бүтүрүп берет. Бирок запчастьын машинаңардын печкасын ачаардан мурда сөзсүз түрдө запчасть алып келип алыңыздар, себеби бардык эле машинанын запчасти наличие боло бербейт. Анан эми акырында бир өтө пайдалуу лайфхакты айта кетейин. Эгерде машинаңар бул патрубка ысык, бул патрубка мыздак болуп аткан болсо, өтө срочный, анан кийин өтө тез эффективный бир вариант бар. Машина дайыма сууну бир тараптан айдап, экинчи тараптан чыгарып кеткен үчүн мусор бул жака толуп калат. Бул патрубка менен бул патрубканын ордун алмаштырып туруп, газ тебе турган болсо, бул жактан кирип жүргөн суу бул жактан киргенде мусордун баарын кууп чыгат дагы, печка убактынчалуу иштейт. Эмнеге убактынчалуу? Потому что бул жерге тыгылган мусорлар кайра эле системанын ичинде жүргөн үчүн бир күн эмес бир күн кайра эле келип тыгылат. Биз кандай бир жолдо кетип атабыз, же аябай бир печкаңыз мына керек болуп калды дегенде, мына ошол вариантты кылып, бирок бул жердеги хамуттарыны кайрадан герметиктеп, жакшылап жабышыңыз керек. Болбосо, бул чыккандан кийин кайра туура эмес тагылып калса, бул жерден суу азайып жүрүп, акыры головка күйүп калышы мүмкүн, же дагы бир андан дагы чоңураак проблема болушу мүмкүн. Ошон үчүн
Бул жерде патрубкага май бересиңер. Мына ушинтип кышкы сезонго даярдангыла. Bundan башка дагы көптөгөн айыптары бар печканын. Аны болсо дагы да тартып чыгарабыз. Машина айдаган, машинаны өз үйүндө оңдогучту жакшы көргөн тааныштарга жөнөтүп коебуз. Ассаламу алейкум.